Көргөндөн эмне таптык 7 жылдын ичинде? 7 жылдын ичинде Кыргызстан кайра 2 миллиард доллардан ашык карызга баттык. Эгер 19 жылда Акаев менен Бакиев биригип 2 миллиард 700 миллион карыз кылып кетсе, бул азамат 7 жылда үстүнө дагы 2 миллиардты кошуп берди. Ана сиздерге парламенттик башкаруунун кесепети. Мен ошондо да эскертип айтканмын. Токтойлу. Көзүбүздү ачалы. Жакшы эмес жолго баратабыз. Бул жол туңгуюкка алып барат. Эч ким укпай койду. Мына 6 жыл өткөндөн кийин анан азамат сүйлөп атат. Бул конституциянын ар бир кадамында бомба катылган экен деп. 6 жыл тезек берип жүрдүм ошол бомбаны көрбөй. Эмне болду ошол бомба? Эми кечеки алган конституциясы бул мамлекетти жоюу конституциясы. Мамлекетти жоготуу конституциясы. Ошон үчүн өкмөткө азыр пионерлердин үйү кылып койду. Жалаң жаш балдар. Эч нерсени түшүнбөгөн балдар. Арпа менен буудайдын айырмасын билбеген балдар. Кызылча кандай өсөт, ашкабак менен тоондун баркын билбеген азаматтар. Кантип өсөт мамлекет? Мен интернеттерден көрүп атам. Мына ушул эле жерде, башка жерлерде аябай каттуу бийлеп атасыздар. Кол чаап, ушундай жыргап атасыздар. Байкап атам, көрүп атам. 30 000 киши мени колдоду, 40 000 киши колдоду деп. Эки өзүн-өзү талапкер, негизги талапкер деп дайындап алган кишилер айтып атат. А калгандары эмне? Негизсиз талапкерлер. Биз кандай талапкербиз анда? Башкалар үчүн жооп бербейм. Иншалла Аллах буйруган болсо, нукура элдик талапкер мына бизбиз. Элдин атынан бизбиз. Биз байлыктын атынан да чыгып аткан жокпуз. Бийликтин атынан да чыгып аткан жокпуз. Биз бир райондун же бир областтын жигити эмеспиз. Кудай буйрса биз бүтүндөй Кыргыз мамлекетинин президенти болобуз. Мен бир партиянын президенти болдум. Ушул көптөгөн суранычтар, өтүнүчтөр боюнча келип отурам. Урматтуу биздин Ордолу Оштун тургундары. Мен ушуну баса белгилеп айтам, тургундары дегенди. Себеп кээ бир азаматтар барып алып, Нарындын эли, Оштун эли, Көлдүн эли деп сүйлөп атат. Андай эл жок. Бир гана касиеттүү Кыргызстандын эли бар. Биз тек гана тургунбуз. Касиеттүү мамлекеттин ар бир район, ар бир шаар, айылдын тургунубуз. Мына суранып атасыздар сиздер. Мен негизи эл менен жолугушууга барбайм дегенмин. Неге? Мен 25 жылдан берки айтып жүргөн сөзүмдөн кылдай кыйшайып көрө элекмин. Ошол эле сөздөр 20 жылдан бери айтып мен чарчабадым. Ишенбей коюп сиздер чарчаган жоксуздар. Мен түшүндүрө албай койдум сиздерге. Такыр түшүндүрө албай атам. Картайдым. Чачым агарды. Мени түшүнүп, мени көкөлөткөн абалар, агалар, эжелер, энелер акыретке кете беришти. Азыр жалаң жаштар келе атасыздар. Шайлоонун бардыгын бүтүрө турган ушул жаштарсыздар. Ал жаштар эмнеге сугарылды? Кандай баалуулуктарга барып атат? Эмненин аркасынан баратабыз? Айтпасак да баарыбызга көрүнүп турат. Неге? Себеп бул тандоо талапкерлерди, президент боло турган адамдарды тандообу, же ошолорду коштоп жүргөн артисттерди тандайбызбы? Кимди тандайбыз? Айткыласыздар, кимди тандайбыз? Могул жерден Рахман Разыковго рахмат айткым келет мен. Мына ушу киши өмүрүндө биринчи жолу пайгамбар жашына жеткенде бекер чыгып жүрөт. Неге? Демилге көтөрүптүр. Биз да ушул элдин, ушул мамлекеттин жараныбыз. Биз да кайдыгер эмеспиз. Биз да нукура мынау эл каалап, эл колдоп турган азаматка биз да демилге топ түзөлү деп, демилге көтөрүп чыгып, 2-3 күндөн бери мени менен жүрөт. 1000 жолу рахмат ушу кишиге. Коштоп жүргөн жаштарга рахмат. Болбосо булардын дагы азыр түшүм жыйнай турган мезгили. Күндө майрам, күндө той.
ошол 2 сааттык бир тойду тамада болуп алып барып берсе, бул чөнтөк толмок. Дагы кийинки тойго барып бул чөнтөктү толтуруп, үйүнө барса, жеңем дагы жылуу жумшак тосуп алмак. Үйдө отуруп айтып атса керек. Акылы жок. Жаан паандын астында калып, жаштар менен аралашып, дагы чөнтөгүндө анча-мынча тыйыны болсо машинасына май куюп деп. Жеңе сиз ыраазы болуң. Себеп биздин рызкыбыз пендеден көз каранды эмес, биздин рызкыбыз Алладан көз каранды. Биз анча-мынча акчаларды топтоп алып, ошонун кулу боло албайбыз. Мына сиздер сурадыңыздар. Өткөндө теле таймаш болгондо дагы, радио таймаш болгондо дагы. Баягыдар айтып атпай, дебат деген ал түшүнүксүз сөз бул, дебат. Жөн айт, теле таймаш деп кой, радио таймаш деп кой. Мына ошондо түшүнүктүү да. Ошол жерден суроо берип атат. Сиздин эмне үчүн сүрөттөрүңүз жок дейт. Турат го мына жерде жылмайып. Мына ошону жалгыз ошо Рахман Разыков жана Рахман Разыковду коштоп жүргөн жаш чыгармачыл азаматтар чөнтөгүнөн тыйын төлөп Бишкектен чыгарып келишти, рахмат ушуларга. Мен да өзүмдү көрүп алып атам ушундай. Ошондой сүрөтүңүз жок дейт. Ысык көлдүн түбүнөн баштап бул жагы Сүлүктүгө чейин. Ар жагы Каракулжанын Алайкуусунан бул жагы Таластын Маймагына чейин бир бош жер калып аптыр. Кантип билет аны? Канча турушуну билесиздерби? Мына ол бир жылмайып бер жакты карап турган сүрөтүңдү мен чыгарганын айтпайын. Bir ayga ilip koygon bolsang $500, iki jagı $1000. Bişkekte janakı 2 köçe, 3 köçe birikken yerlerdeki turganlar alar $3,500'den $5,000'ga çeyin. Kim bilet ana? Kanti bilet al süröttörдү çıkarıp. Bирок en kımbat yerde kimdin süröt turat? Adakan Madumarov'un sürötü turat. Al qayerde turat? Sizlerden жүрөгүңүздөрдө turat. Anın bağısı yok. Al bir ayga ilinip durup, ertesi jet tuvalet olup kete, jet kömürdün üstünde kalav anday bolbay. Bizdin temiyiz soğup, жүрөгүбүз soğup turganda, жүрөк токтогунга чейин Madumarov ошол жерде тура берет иншалла. Biz otun orobайбыз кийин ал сүрөттөр менен. Жайып алып үстүнө шалы курутпайбыз тебелеп жүрүп. Чөптүн үстүн жаппайбыз. Бирок кейлериники аябай сапаттуу жасалган, алып кое бергиле 3 жылга чейин тамчы өткөрбөйт. Мына ушундай. Эмне үчүн теледен чыкпайсыз деп сурашат. Азыр Кудайга шүгүр, интернет деген, WhatsApp деген, Одноклассник, Facebook эмне көп. Баарынан чыгышат да суроо берет мага. Эмне үчүн теледен чыкпайсыз дейт. Мен сиздерге жооп берейин. 1 мүнөттөн теледен чыгышың үчүн 32 000 сом төлөшүң керек экен. Бул расмий мөөр басылып бекитилген акча. 32 000 сом деген кишибиздин кирин соруп 6 ай жебей ичпей тапкан бир мугалимдин акчасы. 6 ай. Мына ошого 1 мүнөткө жылмайып чыгып коюш үчүн 32 000 төлөш керек экен. 2 мүнөттө 74 000 сом болот. Ким чыгат ага? Кантип чыгат? Ошон үчүн мыйзам киргизип, мыйзамдаштырып койгон булар. Эмне деп? Тыйыны барлар гана КТРга келсин, ЛТРга калганы келбесин деп койгон. Тыйыны барлар гана чыксын президенттикке, калгандар күн чыкпай үйдө жатсын деген. Мен ошондо айттым. Элге жарыя кылбай, элге чыкпай, мен да чыгам, мен да аттанам. Неге? Себеп бир канча кишилер келип айтты. Мен өзү негизи шайлоого барбайм деп ойлогом. Неге барбайм? 20 жылдан бери айткан сөзүмө ишендире албай койдум сиздерге деп. Мен айта береткенмин. Мына 2 жыл башта эле 13 000 чакырым километр жүрүп, не деген сөздөрдү кээ бир жерде 4 сааттан сүйлөгөн учурум болду. Бирок түшүнбөй атат. Мен сүйлөгөндө көзү жылтырап, ова деп туруп атат, кеткенден кийин түшүнбөй калып атат. Эмне деди деп. Кандай деди деп. Siz deyit öte büyük maksatlarda söylüp atасыз. Кээ бир балдар айтат. Мындай жердеги түшүп, жердеги сөздү айттым дейт. Эмне деп айтышым керек десем,
мектеп куруп берем, оорукана салып берем, көчөңө шагыл төгүп берем, дискотека кылып берем жаштарга. Баягы кыргыз жылдыздарын алып келип ырдатып берем, концерт. Азыр дагы башталат концерт. Мен көрүп атам, бир канча кишилер менен кетип атат ошо концертке. 6 жыл ырдайсың го анан кийин. 6 жыл бийлейсиң. Мына ошол карасаңыздар, кандай биз бүтүн Кыргызстан деп Кыргызстанды бүтүндейбиз. Стадион тарапка кимдер баратат да, бул жерде кимдер турат? Ким бөлүп атат? Эч ким бөлүп аткан жок. Эл өзү. Эмнесине жараша бөлүнүп атат? Напсиге жараша, түшүнүгүнө жараша, аң сезимине жараша. Бизге эмне керек болуп атат эртеңки күндө? Бизге темирдей тартып керек болуп атат. Мына ушуну 6-7 жыл башта жалгыз Мадумаров айтчу эле, темирдей тартып деп. Азыр калган талапкерлер менин программамды тотугуштай жаттаптыр. Бардык айтып атат. Неге? 2010 жылы бизге бир башчы керек, парламенттик башкаруу жарабайт деп жалгыз калды. Мен эсиңиздерде барбы? Бардыгы демократ болуп парламенттик башкарууну тандап алышкан. Азыр талапкерлердин баары бизге президенттик башкаруу керек экен деп калды. 7 жыл өмүрүбүздү бекер кетирдик. 7 жылга чейин ошол азаматтар түшүнгөн жок. Мен бүгүн да айтам. Кыргыз өкмөтү болбош керек, бүткүл эл тарабынан шайланган президент өкмөттү башкарыш керек деп койду, менен пале болду. Бардык кайталап атат азыр. Мен ушу мезгилге чейин элге чыкпай койгонум бир чоң пайда алып келди мага. Кандай пайда? Алар шпаргалкасыз калып калды. Эмне деп сүйлөшүп билбей атам. Азыр мына кечээ теле аймактарды көрдүңүздөр, чындыгын айтканда, мен ушул мамлекеттин жараны катары, кайдыгер эмес азамат катарында карап отуруп, кээ бир жерлеринде уялдым. Бизди студенттер карап отурат. Бизди мектептин мугалимдери карап отурат. Мектептин окуучулары карап отурат. Сен тийиштиң, мен да тийишем. Сен айтпасаң, мен да айтпайт элем. Ушу кишилерге тагдырды тапшырган атабыз, байланайындар. Сен айтпаганда, мен дагы сеникин айтпайт элем. Мына балдары бар да азыр. Бирөө нан көтөрүп чыгат, бирөө алма көтөрүп чыгат үйүнөн, кечинде ойнап. Нандан бөлүшпөйсүң десе, сен алмадан бөлүш дейт. Ошондой эле сөз болду да кечээки таймаш. Андан көрө башка нерсени айтышыбыз керек эле. Кандай деңгээлге түшпөшүбүз керек эле. Билбейм, 12-синде Кудай буйрса мен чыгам эми. Ким менен? Мен азыртан баштап бардык талапкерлерге айтам. Мамлекетти башкарууда көз карашың кандай ушуну айт. Эмне жеп, эмне ичип алганыңды билем мен. Мен көчтү кайда алып барышты билем. Ал көч менин көчүм болот, бирөөнүн көчүн улантпайм мен.